Жигиттер, өзү негизи бара барып Кытайга өтө окшойбуз, а. Азыр спрос именно таксисттерде только электро болуп калыптыр. Былтырлары, мурунку жылдары признавать этпейт электе, Кытай мындай экен, интернеттен ары берини көрүп, бирок бара уже спрос болуп калды, даже өтмөк турсунчу. Азыр таксисттер сааталарын сатып только мындай электро алып атышат да. Эми бузулабы бузулбайбы билбейм, бирок мындай акча табам деген, бала чака багам деген үчүн действительно жеңил экен мындай. Оюңарды айткылачы, ким мындай электро минип жүрөт, ким газ минип жүрөт, кайсынысы жакшы? Электрону мисалы үйгө барып сайсаң бир 150 сом акча кетет экен, 500 км зарядтайт экенсиң, 400-үн эле жүрүп берсиң, бир күн кечке 400га эми эпти акча таба аласыңар да. Бензин менен такси кылыш өтө кыйын. Только газ менен кылышат. Бензинде почти актабайт эгер арендага минген болсоңчу. Ошого мындай жеке оюңарды айткылачы. Данный момент таксисттер үчүн газ жакшыбы, бензин жакшыбы? Эми бензин сама собой бу жерде ойнобойт. Газбы же электробу жигиттер? Бара по-любому люкс аркы берки Кытайга өтөт окшойсу. Мисалы мына багы не деген машиналар келип атат да, кымбат машиналар келип атат, эсимден чыгып калды. Мисалы Рокс деген, дагы бир нерсе деген машиналар келип атат. Джиптан мындай спрос серьезный жигиттер. Так что ушуну комментарий жазгылачы, бир кайсынысы жакшы болуп атат.